Саламатсыңарбы балдар? Мен бүгүн силерге көмөч нан жөнүндө жомок айтып берем. Илгери бир абышка кемпир болуптур. Бир күнү абышка: "Байбиче, мага көмөч бышырып берчи" деп суранат. "Эмнеден бышырам? Унубуз да жок." "Сен кампаны шыпырып, булуң бурчтардан кырып чогултуп көр." Кемпир айткандай кылып, 2-3 унду чогултуп алып, каймак менен камыр жууруп, тоголок көмөч жасады да мештин ичинде бышырып муздасын деп терезеге коюп коет. Көмөч жата бергенден тажап, томолонуп дөңгө, дөңдөн чөпкө, чөптөн жолго түштү да андан ары жол менен томолонуп жөнөйт. Көмөч томолонуп бара жатса, алдынан коен чыгат. "Көмөч, мен сени жейм." "Жебей мени коен, андан көрө мен сага кандай ырдап берем, уксаң?" Коен кулактарын тикчейтип, тыңшап калса, көмөч ырдай баштайт. "Мен көмөчмүн, кампадан шыпырылгам, кычыктардан кырылгам, каймак менен жуурулгам, меш ичинде бышырылгам, терезеде муздатылгам. Мен абышкадан кетип калам, мен кемпирден кетип калам, сенден коен оңой эле кетип калам" деп көмөч андан ары томолонуп кетип калат. Коен аны карап кала берет. Көмөч томолонуп токойдо бара жатса, алдынан карышкыр чыгат. "Көмөч, мен сени жейм." "Жебей мени карышкыр, андан көрө менин ырымды уксаң?" Көмөч ырдай баштайт. Ырынын аягында: "Мен абышкадан кетип калам, мен кемпирден кетип калам, мен коендон кетип калам, сенден карышкыр оңой эле кетип калам" деп көмөч андан ары томолонуп кетип калат. Карышкыр аны карап кала берет. Томолонуп бара жатса, алдынан аюу чыгат. "Көмөч, мен сени жейм." "Кайдан сага мени жемек майтаман, андан көрө менин ырымды уксаң" деп ага ырдап берип, андан ары томолонуп кетет. Аюу аны артынан карап кала берет. Томолонуп бара жатса, алдынан түлкү чыгат. "Саламатсыңбы? Көмөч, сен кандай татынакайсың, кандай кыпкызылсың?" Аны мактаган үчүн көмөч кубанып кетип ырдай баштайт. Түлкү болсо угуп жатып, акырын ага жакындап келип: "Сонун ыр экен, бирок мен карып калдым, кулагым жакшы укпайт. Мени мурдумдун учуна отуруп алып, дагы ырдап берчи, айланайын." Анын ырын мактаганы үчүн андан бетер кубанып, түлкүнүн мурдуна секирип отуруп алып, ырдай баштайт. "Мен көмөчмүн" деп баштаганда, түлкү аны хап деп жеп салат. Ошентип куу түлкү курсагын тойгузуп, ал эми тил укпаган көмөч нан түлкүгө жем болуп калган экен.